Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 6-сы. Чогуу жүрүп кетүүчү түйүн. Ошондуктан экинчи кадам баарыбыз үчүн баштапкы түйүн болуп саналат. Агностиктер, атеисттер жана мурдагы ишенгендер биз бул кадамды чогуу жасай алабыз. Программасы Кудайдын буйругу менен жаралганына жана анын ар бир жолугушуусунда Кудай бар экенине ишенем. Мен көрүп турамын, ишенем жана билем, сактайт. Анткени бүгүн мен соо болуп турам. Мен анын жолугушууларына баруу менен гана жашоомду ага жана Кудайга тапшырам. Эгерде Кудай менин жүрөгүмдө жана башка адамдардын жүрөгүндө болсо, анда мен өзүнчө бир нерсе эмес, бүтүндүн маанилүү бөлүгүмүн. Эгер Кудай менин жүрөгүмдө болуп, башка адамдар аркылуу мени менен сүйлөшсө, анда мен аркылуу башка адамдарга бир нерсе дейт. Мен рухий принциптерге баш ийүү менен анын эркин аткарууга аракет кылам. Жана менин сыйлыгым болуп акыл эстүүлүк жана эмоционалдык соолук болот.